Manas Radyosu'nda Atayın Reportaj. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, Манас телеканалынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле бизди социалдык тармактардан карап турган катталуучуларыбыз. Бүгүн биз Атайын репортаж бөлүүсүндө жөн гана жолугушуп отурган жокпуз. Бүгүн Кыргыз-Түрк Манас университетинде өтө жакшы жаңылыктар менен күндү тосуп алуудабыз. Жана сиздерди дагы көпкө күттүрбөй эле бүгүнкү конокторубуз жана ошондой эле жаңылыктарыбыз менен тааныштырып өтөлү. Билесиздерби, жакын арада болуп өткөн «Будем жить» Москва эл аралык кинофестивалында КТМУнун ага окутуучусу Артыкбай Сүйүндүковдун «Шамбала» аттуу тасмасы 2 номинация боюнча сыйлыкка татыптыр. Биринчиси президенттик сыйлык, мыкты режиссура боюнча. Ал эми экинчиси болсо мыкты оператордук иш номинациясы боюнча жеңишке жеткен экен. Бул тууралуу агайыбыз дагы алдыда кеңири маалымат берип өтмөкчү. Ал эми экинчи жакшы жаңылыгыбыз болсо 19-чу Красногорский спорттук фильмдер фестивалында университетибиздин окутуучулары Молдосейит Мамбетакунов жана Стамбулбек Мамбеталиевдин дүйнөлүк көчмөндөр оюндары даректүү тасмасы үчүн Алтын Мурас номинациясы боюнча эң мыкты деп табылды. Ошолор боюнча азыр сиздерге маалымат берип өтмөкчүбүз. Бүгүн бизде конокто биздин сүйүктүү агайларыбыз, мыкты режиссерлор Артыкбай Сүйүндүков жана ошондой эле Стамбулбек Мамбеталиев. Саламатсыздарбы? Сыйлыктарыңыздар кут болсун. Чындыгында бүгүнкү күнүбүз аябай сонун башталды. Эртең менен тартай эле ушул сыйлыктар тууралуу маалыматтарды жазмай, издемей кандай болуптур деп сиздердин дагы күлгөн жүзүңүздөрдү көрүү биз үчүн өтө сыймык болуп жатат. Келиңиз Артык агай, сизден баштай эле. Бул кандай болгон фестиваль, бул сыйлыкты алганда кандай сезимдер болду? Ушулар тууралуу өзүңүздүн ички дүйнөңүз тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Бул фестиваль Москва эл аралык кинофестиваль деп аталат. Бул президенттин карамагында Россиянын. Мун фестивалдын уюштуруучулары Государственная дума деп коет, депутаттар, мамлекеттик ишмерлер, Маданият министрлиги уюштуруп ушул чоң фестивалдан биздин фильм «Шамбала» ошо президенттик призге ээ болду. Президенттик приз и ошол эле убакта эң мыкты режиссура деген приз. Экинчиси дагы жакшы жери бул эң мыкты оператор деген. Бул фильм үчүн негизи чоң сыйлык болот. Режиссура жагынан да, оператор жагынан да баш байгени алган. Бул Кыргызстан үчүн, Кыргыз-Түрк Манас университети үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Сизди куттуктайбыз дагы бир жолу. Ал эми азыр болсо Стамбул агай менен баарлашып өтөлү. Маалымат берип өтсөңүз фестиваль тууралуу качандан бери уюштурулуп келет? Эми кинофестивалдар ар кайсы тематикада болот, ар кайсы багытта болот. Ошондой спорт темасына арналган, спорт оюндарын мыкты чагылдырган фильмдер бар да дүйнө жүзү боюнча. Ошол дүйнө жүзүндөгү эң чоң спорт оюндарын камтыган фестиваль бул ушул Красногорскийдеги Москва шаарындагы спорт оюндарын фильм фестивали деп аталат. Ошол бул жылы биз Кыргызстандын атынан катышканбыз. Өзүбүздүн ошол көчмөндөр оюну деген тасмабыз менен даректүү фильмдин тасмасыбыз менен катышып, жыйынтыгында мына бүгүнкүдөй сиздер баарыңыздар күбө болуп тургандай жакшы бир жыйынтыкка ээ болуп, биздин ошол көчмөндөр оюну даректүү тасмабыз Алтын Мурас деп аталат. Бул эң алдыңкы ошол даректүү фильм категориясындагы эң негизги приздердин бири деп саналат экен. Ошол сыйлык бизге буйруптур. Биз ошол сыйлыкты бүгүн алып кубанып турган учурубуз. Абдан жакшы. Дагы бир ирет куттуктайбыз. Анан айтып өтсөңүздөр, бул фестивалдарга мен билишимче барып анан келдиңиздерби? Кандай болду сыйлык тапшыруу аземи? Чакыруулар келген. Анан бул баягы кыска убакыттын ичинде болуп калды. Анан биз баягы азыр эпидемиялык учур ушундай болуп атпайбы? Пандемия болуппу? Азыркы учурга чейин көпчүлүк баягы мероприятияларды өткөрүүдө бир аз тоскоолдуктар жараткандыктан бизге ошо онлайн катышууга туура келип калды. Чакыруулар келген, ооба. Бирок биз ошол кыска убакыт болуп, жана керектүү документтерди топтой албай, бара албай калдык. Бирок азыр эми онлайн катышып күбө болдук.
өтө ыкчамдуу түрдө жибериптир дипломдорду жана тиги. Бул 2-ден 7-сине чейин болгон. Анан ушул биздин агайыбыз бул жерде азыр эфирде отурган Артак Сүйүнүков агайыбыз ошол фестивалдын дагы айта кетчү нерсе, ошол фестивалдын дагы жюри катарында болгон. Ошол Артак агайыбыздан ушул биздин жеңүүчүлөр Кыргызстанда экен деп Артак айдан да бери үчүн ошол уюштуруу комитетине биз эфирде пайдаланып өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Анда бул суроо боюнча Артак агайга кайрылыш керек окшойт. Фестивалды өткөрүү деңгээли кандай болду ал жакта? Сиз ошо жюри катары айтып өтсөңүз, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тасмасы менен биргеликте кандай тасмалар катышты? Бул эми спорт фестивали, эл аралык фестиваль. Израилден, Англиядан, Япониядан, бүт дүйнөдөн келди. Бул алтын мурас призи 3-4 эң негизги приздердин ичине кирет. Мындай бааланды. Баягы жюридо болгондон кийин сурашты, кызыгып, эмне деген кандай деп. Аны айтып бердим, кызыктырды. Кыргызстан жөнүндө, көчмөндөрдүн жашоосу жөнүндө, Фильм жакты, приз берди, алып келдим. Ошол эле убакта Будем жить деген фестивалда ошол убакта өтүп атты Москвада. Ошо экөөнө тең барып 25 жылдан бери Москвага бара эле келем. Ошо 3 призди ала келдим. Жөн барбай 3-өнү тең ала келген турбайсызбы? Абдан жакшы агай. Анан ушул сиздин тасмаңыз боюнча дагы бир номинация бар болчу, операторлук иш, мыкты операторлук иш деген. Оператор менен тааныштырып өтсөңүз, оператор ким болгон? Бул эки операторубуз бар тарткан. Акжолбек Болотов. Акжолбек Болотов биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү. Мен дипломнигим. Ошол фильмге чакырган баш оператор, башка оператор. Анын баягы тажрыйбалуу Мурат Алиев деген тилекке каршы былтыр коронавирустан кайтыш болуп калды. Ошо эки баш оператор, башка оператор. Бул экинчи призи оператор. Испаниядан бир 15-20 күн мурда Испаниядан эң мыкты оператордук иштеген приз келди. Абдан сонун. Бул экинчиси. Режиссердук жагынан да Калькуттадан эң мыкты режиссер деген приз алганбыз. Алдына президенттик приз, ошол эле убакта эң мыкты режиссура деген призге мындай таандык да. Чоң рахмат агай. Негизи айтып өтсөңүз, биздин ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинин радио, телевидение жана киноискусство бөлүмүнө жаңы тапшыргандар болобу, же болбосо окуп жаткандар болобу? Студенттерге кандай кеп кеңештерди берет элеңиз? Балким ТВдан же болбосо радиодон бизди угуп жаткандыр. Айтып эле жүрөбүз. Кандайдыр турмушта өзүнүн жолун табыш керек да, ар бир бүтүрүүчү. Жөн эле баягы жогорку окууду бүтүп диплом алмай эмес, туура тандаш керек да кесипти. Кесипти өмүр бою ошо кесип менен иштешип, ошо кесипти сүйүп, ошо кесипке баягы бүт кандайдыр ички дүйнөсүн, оюн толук бериш керек да. Ошондо мүмкүн бир натыйжа чыгат. А мүмкүн чыкпайт. Бул талантына карата. Адамдын ошо ички таланты. Бул оңой иш деп жагандай элге таандык, элге көрүнөм деп баягы ошо максат менен келсе, ал баладан эчтеме чыкпайт. Түшүнүктүү, чоң рахмат агай. Ал эми Стамбул агай, сиз кандай кеңештерди берет элеңиз? Албетте биздин бөлүм бул чыгармачылык болгондуктан ар бир келе турган ошо жаштардын чыгармачылыгына эмети болуш керек да. Себеби жаратуучулук искусство факультети да. Ар бир чыгарманы жаратып атканда анын ички жан дүйнөсүндө бир каалоо, мындай түркчө айтканда истек деп коет, каалоосу болмоюнча чыгарманын жаралышы мүмкүн эмес да. Ошон үчүн мен келе турган жаштарга айтат элем, эптеп эле баягы экзаменден алган балыңар туш келип калып эле өзгөрдү кыйнап келген бул туура эмес. Бул эми чыгармачылык болгондуктан чыгармачылыкта баягы шыгы болуш керек. Ошон үчүн кесип тандап атканда базар Артак агайыбыз айтып кетти, бизде да убагында ушундай туура багыт берген. Мен да ушул Артак агайыбыздын биринчи студенти болом. Бизде да убагында туура багыт берип, мына бүгүн
биз ушул даражага келип отурабыз. Ошон үчүн келе турган жаштарга да мен айтат элем, ошол жөн эле балыңар туура келип калып ушул бөлүмгө түшүп калган деп да окуп бүтүрөйүн деген максат менен эмес, ошол чынында келечекте бир чыгармачылык менен алектенем, кино жаатында болсун, телевидение жаатында болсун, журналистика жаатында болсун, өзүн ошол максатта көрүп, ошол жакта иш алып кетем деген жаштар болсо, анда аракет кылып бул бөлүмгө келсе болот. Бул чыгармачылык өтө кызыктуу бөлүм. Ар бир жараткан сайын алдыга да умтула бересиң да, ошон чеги болбойт. Азыркы тапта биз баардыгыбыз башка бир фестивалга баруу үчүн даярданып жаткан учурубуз, ошондуктан акыркы суроо болсун. Кыргызстанда тартылган көбүн эсе тасмалар акыркы жылдары, балким мен үчүн гана ушундай болуп келсе керек, бирок билбейм. Көп ошо тасмалар эл аралык фестивалдарга катышып, көптөгөн сыйлыктарды алып келүүдө. Буга эмне түрткү болуп жатат деп ойлойсуз? Балким билим берүү жакшырдыбы, же болбосо чыгармачыл адамдар көбөйө баштадыбы? Кандай деп ойлойсуз Артык агай? Акыркы 15-17 жылдан бери биздин баягы бөлүм пайда болгондон кийин негизи Кыргызстанда бүт баягы фестивалдарда баш байгелерди биздин университеттин балдары алып атат. Бирок биздин Кыргызстанда башка да университеттер бар даярдаган. Институт искусств бар. Ал накта да кино факультеттер бар да. Бизде болсо баягы журналист катары чыгарат. Ошого карабастан биздин балдар жалаң студенттик фестивалдарда эмес, жарышмаларда эмес, мындай профессионалдык дүйнөлүк деңгээлде призтерди алып атат. Ошол бүгүнкүгө уже санында жоготуп койдук, 350ден ашык эл аралык приз бар, кино призден. Жыл сайын Үмүт, Бир дүйнө, кыска метраждуу фильмдер, биринчи, экинчи, үчүнчү эмеде Казакстанда баардык жерде уже Кыргыз-Түрк Манас университетинин балдарын таанып калды. Кээде чет мамлекеттерде биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк баарын алып кетип атабыз. Тамашалашат ошо Кыргыз-Түрк Манас университети кичине бир 1-2 жыл келбей койсо жакшы болот эле. Же өзүнчө буларга фестиваль уюштуралы, номинация. Калгандары биз Казакстан, Өзбекстан, Россия. Башкаларга шанс бербей жатыптырбыз да? Бул баягы тамаша катары, бирок негизи мындай түпкү бир мааниси бар да. Абдан жакшы, чоң рахмат агай, келип бергениңиздерге. Мен былтыр Белоруссияда Минск шаарында Евразия Док деген чоң фестиваль бар. Ошол жерге катышканда биздин коллегаларыбыз, ошо Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан келген катышуучулар, киночулар келип таанышып отурганда Кыргызстандамыз десек, биринчи Манас университетин айтты да. Силерде дейт жакшы кино факультет бар деп. Бизде баягы радио, телевидение, кино бөлүмү катары эмес, кино факультет, кино институт катары таанышат экен. Себеби алар жюри болуп дагы катышуучу катары дагы бир канча фестивалдарда барган сайын азыр эле артага алып өткөндө Манас университетин тарткан биздин эми ар бир фильмдин аягында титрде чыгат да Манас университети деп. Ошол жерден ал жерде көп суроо болот экен да, бул университет кино факультет, кино институту сыяктуу кабыл алышат экен да. Аларда да айтат, биз дейт ошол Казакстандан келген Асия Байгожина деген дагы бир өзү да мугалим анан ошол кино жаатында эмгек кылат. Ошол коллегабыз айтып атат, биз дейт ошол сабактар өтүп атканда ошол силердин фильмиңерди мисал кылып көрсөтүп, как учебный фильм кылып катары, как надо снимать документальный фильм дейт да. То есть директив фильм кандай тартылыш керек, кыска метраждуу фильмдер кандай тартылыш керек, деги эле узун метраждуу фильмдер кандай тартылыш керек да. Ошол Кыргызстандын мисалын атайын, бир 2-3 лекция ошого бөлөп өтөт. Бул биз үчүн аябай мындай бир сыймыктана турган нерсе болду. Бизге эми баягы конвейер сыяктуу болуп калды да. Биз студенттер келет, жанагындай мен айтып өткөндөй каалоолору бар, жок эмес. Ошол баягы каалоосу бар, чыгармачылык жөндөмү бар студенттер болгон үчүн ушул бүгүнкү күндө жылдан жылга азыркыдай ийгиликтерге жетишип отурабыз. Алар менен иштеп атканда эмне үчүн башка жактагылар бизге көбүрөөк көңүл бурат деп атпайсызбы жана суроодо. Себеби бизде баардык нерсе табигый да, жасалма эмес. Баардыгы аларга жаңы ачыла турган темалар бизде өтө көп. Европада болсун, батышта болсун, башка өлкөлөрдө болсун, ал теманы бир канча жолу кайрылып тартып бүтүп коюшкан да. Биздин табиятыбыз эч өзгөрүлгөн эмес. Элдердин
баягы улуттук маданият дейбизби, каада салттарыбыз ошонусу менен бул убагында деле ошол баягы кыргыз керемети деп ошо 60-70 жылдары өзүнүн колорити менен алып келген биздин фильмдер. Бүгүнкү күндө да ошол уланып атат. Ошон үчүн Манас университети бул бир гана Кыргызстандын ичинде эле эмес, ошол азыр эфирден айтып кетейин, биз өзүбүздүн баягы тар чөйдө да коллегалар менен баягы сүйлөшүп калганда бизди чоң киноинститут катары кабыл алышат. Бул дагы бир эми чоң жетишкендик да университет үчүн. Ооба, чындыгында бул ушул сиздерде болгон окутуучулардын дагы абдан чоң салымы бар. Негизи эмеде биздин университетте кандайдыр бир кино багытта бир система түзүлгөн да. Система түзгөнбүз. Ошо биздин шарт карата бизде факультет эмес, даже өзүнчө кино бөлүмү эмес да. Радио, телевидение кошулуп атат. Ошого карата биз кандайдыр системаны түзүп, биздин шарт карата ылайыктуу болуп, ошонун негизинде кандайдыр стандарттан качып, чыгармачылыкта стандарт болбойт да. Стандарт болгондон кийин баягы жана бири-бирине окшош мүмкүн бир жакшы фильмди туурап ошондой тартышы мүмкүн, бирок ал башка да. Ошон үчүн стандарттан качып кандай чыгармачылык, өзүнүн ички дүйнөсүн ар бир окуучу, бүтүрүүчү ички бир дүйнөсүн өзүнүн турмушунда болгон окуяны тарттырып атабыз да. Ошо турмушту билиш керек. Ошо турмушта кандайдыр бир натыйжа алганда, айылда болобу, шаарда болобу, үй бүлөдө болобу, ошо билген нерсесин тарткыла, билген нерсенин үстүндө иштегиле. Ички дүйнөңөрдү кичинекей болсо дагы ошону берсеңер бизге кызыктуу болот. Жанагыдай моданын артынан чуркап, белгилүү фильмдердин копиясын жасаганда анда болду, анда чыгармачылык өлөт да. Ошон үчүн биздин фильмдер кандайдыр оригиналдуу, өзүнүн бири-бирине окшобогон багытта мындай аракет кылып атабыз. Студенттердин ийгиликтери сөзсүз түрдө сиздердин дагы ийгиликтер, ошол үчүн дагы сиздерди өзүнчө куттуктап, көбүрөөк аябай көп убакытка чейин баарлашып отурса болот. Бирок убакыттын тардыгына байланыштуу бүгүнкү атайын репортаж берүүбүздү дагы жыйынтыктамакчыбыз. Урматтуу биздин агайлар, сиздердин кубанычыңыздарды тең бөлүшкөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Достор, угармандар, көрөрмандар, бүгүн атайын репортаж берүүбүздө Кыргыз-Түрк Манас университетинин сыймыктары биздин кинорежиссерлорубуз Стамбулбек Мамбеталиев жана Артыкбай Сүйүндүковдор болушту. Медиа Манас KG социалдык тармактарга ушул сыйлыктар тууралуу кененирээк маалымат жүктөмөкчүбүз. Ошондуктан дайыма биз менен бирге болуңуздар. Угушканча, көрүшкөнчө.